Элдик курултайдын аксакалдар кеңеши бул ирет ийри отуруп түз кеңешип өнүгүүгө багыт берген жагдайларды талкуулады. Күн тартибине 10 чукул олуттуу маселе камтылган. Алардын маанилүүсү улуттук нарк насил тууралуу мыйзам долбоорун демилгелөө. Элдик курултайдын делегаттарынын айтымында өнүккөн мамлекетти курабыз десек, кылымдарды карыткан нарк насилди карманышыбыз керек. Мындан улам таалим тарбиясы терең каада салт, үрп-адат мыйзам долбоору катары сунушталат. Курултай делегаттары мыйзамдын долбоору даяр экенин белгилейт. Мыйзам катары киргизели деп атабыз. Албетте бул жерде эми аппарат президенттерден карашат, анан жогорку кеңеш дагы карайт, алымча кошумча кылат, ошентип түзөлүп, баары бир биздин өзүбүздүн салт нарк мыйзамыбыз болушубуз керек да. Биздики ооз экелеге келгенде кылымдардан бери сакталбай калышы мүмкүн. Эми ал келечек кандай болот дагы ким билет. Мыйзам долбоорун мамлекеттик жана коомдук ишмер Дастан Сарыгулов даярдоодо. Айтымында азыр дүйнө экономикалык туруксуздук, геосаясий тобокелдиктер, климаттык жана жаратылыш кырсыктарынын, дүйнөлүк рыноктогу олку-солку абал, азык-түлүккө, энергия булактарына дүйнөлүк баалар өсүп жаткан шартта күн кечирип жатканда ата-бабалардын жолун тандоо туура. Жараткандын мыйзамы менен 100 000 жыл жок болуп кетпей жашап келген ата-бабаларыбыздын улуу дөөлөтүнө, тарыхына, наркына, салтына, акылына, мурасына, үлгүсүнө таянышыбыз керек. Ушундай оор мезгилде биз эмне үчүн ата-бабалардын үлгү насаат, керес, тажрыйбасына кайрылбайбыз? Эмне үчүн биз нарк салтты колго албайбыз чындап деген тарбия маселеси, ушуга окшош маселелерди биз азыр кечиктирилгис талкууга алып, калың элди катыштырып, анан кийин бир жол тандашыбыз керек. Муну менен катар аксакалдар кеңешинин жыйынында аймактардан келген делегаттар биринчи элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер, алардын аткарылышы боюнча да маалымат беришти. Ош шаар боюнча негизги 34 маселе боюнча иштер колго алынып, жүзөгө ашырылууда. Шаардын долбоорлосу боюнча маселе болгон болчу. Ал шаардын генералдык планынын жоктугу болуп калганда, эми Ош шаары деле билесиздер, Бишкек сыяктуу эле мындай мыйзамсыз чоң курулуштар кетип жатат. Шаардын мурунку инфраструктурасы таптакыр жарабай калды, элдин саны өсүп атат деген маселе турат да. Бул боюнча алып келгенде долбоор даяр болуп ишке ашкандын астында турат. Анан экинчиси инфраструктурадан мына Оштун канализация маселеси өтө оор болуп турат. Ошо боюнча долбоор даярдалып, мына жакында кошумча дагы бир мощностьтун курганы турушат. Ошондой эле жыйында кыргыз тарыхын тактоо маселеси, иллюстрация мыйзамынын долбоору жана курултай мыйзамы да талкууга алынды. Нургүл Жумабекова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.